машина катуу эле сүздү. Азамат артка кайрыла албай, машинанын капотуна башы менен тийди. Досум, кечир, камашылайын дегенде. 1 жылдан кийин Азаматтын кулагы укпай калды. Көрүүдөн да ажырады. Төшөктө 1 жыл жатып каза болду. Баягы мени үйлөн деп үгүттөгөн Азамат менин тоюмду көрбөй кете берди. Досум, сен жыл сайын эле күздө үйлөнөм дейсиң. Күз анча күз өттү. Аяш энемдин ушуну кылган адамды каргышыбыз урсун деген сөзүн көп укчум. Ошондо жүрөгүм ооруп, мен деп айтып жибере жаздачу элем. Ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин аны ким сүзүп кеткендигин мага жана Кудайга